Обыда Лондон BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. АКШнын Алабама штатында катуу бороон болду. Жыйынтыгында аймактагы имараттар кыйрап, урандыга айланды. Йемендеги согуштун курмандыктарынын саны өсүп, ок чыгарбоо келишими күчүнөн кетүүдө. Согуш тилкесинен атайын баяндама. Япония күтүлбөгөн табигый кырсыктарга даярдык көрүү иретинде жасалма акылдын жардамы менен акылдуу байкоо жүргүзүүгө умтулууда. Американын Алабама штатында катуу бороон катталып, 23 киши каза болду. Расмийлер жагдайды катастрофа деп сүрөттөп, куткаруу иштери уланып жаткандыктан каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн деп билдирди. Миңдеген тургундар катуу суукта үйлөрүндө жылуулуксуз калды. Дагы бороон чапкын келе жатат деген эскертүүлөр берилип, аталган штатка өзгөчө кырдаал киргизилди. Дем алыш күнү Алабамада торнадо болуп өтүп, элдин жашоосун ойрон кылды. Жергиликтүү полиция айткандай, бирөө колуна бычак алып, жерди кескилеген сыяктуу. Hi, puppy. Is that your baby? Учурда куткаруучулар аман калгандарды издөө менен алек. Курман болгондордун саны өсүшү мүмкүн деп болжонууда. 40тан ашуун адам ооруканада дарыланууда. 20 чакты киши каза тапты, алардын бири 8 жашар бала. Олуттуу кыйроо болду. Турак жайлардын кыйраганын көрүп, бул чынында эле өтө катуу кырсык болду деп айтууга болот. Эл көп каттаган жолдогу жүргүнчүлөр мобилдик телефон антеннасынан абайлап өтүүдө. Миңдеген кишилер электрсиз калышты. Туурасы 1 километр болгон бороондун чордону ылдамдыгы саатына 266 километрге жетип, штаттын баш калаасына жакын аймакты кыйратты. Кыйроолор мурда деле болчу, бирок бороо натыйжасында мынчалык өлчөмдөгү кыйроо болгонун көргөн эмеспиз. Табигый кырсыктан мынча адам каза тапканы биринчи ирет болууда. Бул түштүк аймакта өзгөчө бак дарактар да кыйрап, татаалдык жаратты. Улуттук метеорология кызматы билдиргендей, Алабамадан тышкары коңшу Жоржиянын аймактарына дем алыш күнү 10 чакты торнадо тийди. 2011 жылдагы катуу бороондордон кийин баш калка жайлары оңдотулган. Торнадолор бул аймакта көп эле болот, бирок бул жолку бороон көнүмүш мезгилинен кыйла эрте болду. Бул бороон апта соңунда Американын чыгышындагы бир катар штаттарга кышкы аба ырайын алып келет. Куткаруучулар ишин улантып жатат, ал эми тургундарга аба ырайы дагы бузулат деп эскертүү берилди. Йемендин өкмөт күчтөрү менен хусит козголоңчулары Ходейда порту жайгашкан шаарда Бириккен Улуттар уюму көзөмөлдөгөн ок чыгарбоо келишимин толугу менен сактоосу керек. Ачкачылык коркунучуна кептелип, гум жардамга муктаж болгон өлкө үчүн Ходейда порту өтө маанилүү. Ирандын колдоосуна таянган хусит козголоңчулары менен Сауд Аравия баш болгон коалиция ортосундагы согушта миңдеген киши каза болду. Пол Адамстын баяны. Йемендин бир нече майдан тилкесинин бирине алып барган жол. Коалиция хусит козголоңчулар тобунун артка, тоолуу аймакка карай сүрүп чыгарып жатканын айтат. Талкаланган айылдарда катуу салгылашуулар болгон. Учурда аймакта тургундар жашабайт. Узакка созулган согушта негизги салгылашуулар тоолуу аймактарда жүрүп жатат. Бул согушта бардык ресурстар колдонулганы менен, ал эмне үчүн көптөн бери бүтпөй жатканы таң калыштуу болууда. Бул судандык аскерлер. Судан Сауд Арабиясы баш болгон коалициянын мүчөсү. Учурда абал тынч, башында оор болчу. Бирок азыр баары жакшы. Кудай буйрса, жакында алдыга карай жылабыз. Коалиция негизги күч болууда, бирок согушка дээрлик 4 жыл болду. Анын качан аяктаары белгисиз. Согуштун катышуучулары бири-бирин айыптап келишет. Йемендин маалымат министринин айтымында, хусит тобу бул жерди жашоого жарамсыз кылып кеткен. Бул жерде эч ким жашабайт, анткени адамдар өз үйлөрүнө кайтып келүүдөн коркушат. Хуситтер бардык жерге миналарды коюп кетишкен.
Жакында хуситтерден каратып алынган бул айылда министр балдарга оюнчуктарды таратты. Бул көп болбошу мүмкүн. Ошондой болсо да, мурда хуситтер көзөмөлдөгөн бул аймактын тургундарына эми Йемен өкмөтү жардам кылышы зарыл. Аймакта ачка калган эч ким жок, бирок калган 10 миллион йемендик ачарчылыктын алдында турат. Калктын 80% жардамга муктаж. Ай сайын абал курчуп, жардамга муктаж болгондордун саны өсүп жатат. Согуштан улам миңдегендер аргасыз жер которду. Бани Хадат уруусу 2 жолу жер которгонун айтышууда. Уруу Сауд Арабия менен чектеш аймакка чатырларын тиккен. Шейх Тарих Хадади хусит козголоңчулардын дрон чабуулунан 8 киши каза таап, 30 адам жаракат алганын айтты. Чабуул эртең мененки саат 8-де болгон. Сала жана анын үй-бүлөсү уктап жаткан болчу. Дрон ыргыткан бомбанын чачырандысы чатырды тешип өткөн. Хуситтер бизге кол салышты. Алар балдарыбызды, неберелерибизди өлтүрүп, чоң атамдын башын алып кетишти. Биз аларды таба албадык. Алар жашообузду талкалашты. Йемендеги тынчтык жараяны коркунучта турат. Хадейда дагы ок атышпоо келишими дале күчүндө, бирок олку-солку абалда. Согушуп жаткан тараптар мунаса таба албай. Күн сайын курман болгондордун саны өсүп келет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Палестиналыктардын ачуусун келтирген кадам боюнча АКШ өзүнүн консулдук кеңсеси менен элчилигин Иерусалимге жылдырат. Иерусалимде жайгашкан консулдук кеңсе буга чейин жарым-жартылай көз карандысыз дипломатиялык иштерин жүргүзүп, Вашингтон менен Палестина өкмөтү ортосунда байланыш түзүп келген. АКШ элчилиги жылган соң дипломатиялык иштерди АКШтын Израилдеги элчиси Дэвид Фридман жетектейт. Венесуэланын оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадурону бийликтен кетирүү максатында Түштүк Америка өлкөлөрүнүн колдоо чогултууда. Гуайдо 7 күн бою сапарда жүрүп, бүгүн өз өлкөсүнө кайтты. Ал келерки аптада Венесуэланын булуң бурчунда президентке каршы нааразылык жүрүштөрдү уюштурарын билдирди. Индия менен Пакистандын ортосунда жүргүнчүлөрдү ташыган поезд Кашмир кризисине байланыштуу ишин токтоткон болчу. Темир жол бүгүн кайра ишке кирди. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле Пакистандын согушкер тобу Индияда бомба жардырган соң кескин начарлап кеткен. Бишкекте айдоочулардын 3/1 алдыда отурган жүргүнчүнүн 40%дан ашыгы, артта отургандардын 93% коопсуздук курун тагынбайт. Бишкекте жүргүзүлгөн иликтөө ушуну көрсөттү. Адам өмүрүн сактап калууга керектүү коопсуздук куруна айдоочулар менен жүргүнчүлөр эмнеге кайдыгер карашат? Кабарчыбыздын баяны. Унаада баратканда айдоочу да, жүргүнчү да коопсуздук курун тагыныш керек. Аны сактануу үчүн эмес, айып пул төлөбөш үчүн гана тагынгандар да бар. Ал тууланы тоскоолдук катары карагандар да кездешет. Коопсуздук көп жерде мешайт этет да, ошону бираз бар. Ата тагыныш керек. Эми өзүбүздүн коопсуздугубуз, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн тагынабыз. Жол коопсуздугу коомдук бирикмеси жүргүзгөн изилдөө айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн коопсуздук куруна өтө шалаакы мамиле кылганын көрсөттү. Артка отургандар көбүнчөсү тагынбайт курду. Артта көбүнчөсү аялдар отурат. Артта көбүнчөсү балдар отурат. Жана автокреслону көп учурда ал жок. Анткени аны ар кандай жоопторду берип атышат. Аны сатып алуу өтө кымбат. Аны деген местанын баарын занимать этет. Аны колдонбой койсо деле болот. Баланы автобуска алып деле кете берсек болот деген жооптор болду. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000ге жакын жол кырсыгы катталып, анда 716 адамдын өмүрү кыйылды. 9000дей адам ар кандай жаракат алды. Коопсуздук курун курчанбай жүрүү айдоочулар эң көп бузган эреже болуп саналат. Былтыр ушундай 260 000 эреже бузуу катталган. Коопсуздук курду сактоо бул бирден бир өзүнүн жараны үчүн. Биз үчүн эмес, бул өзү үчүн. Бул жанагы транспорт каражы отурган жарандар үчүн дагы, жана айдоочу үчүн. Бул жол кырсыгыны болгондо чоң жардам берет. Бир кандай жаракат алышы мүмкүн, бирок адамдын өлүмүнө алып келбейт да, сактайт да. Коопсуздук курун тагынбагандар мурда 300 сом айып төлөшчү. Жаңы кодекс боюнча штрафтын өлчөмү көбөйтүлүп 1000 сом болду.
Коопсуздук куруу боюнча эреже бузууну көчөдөгү камералар тарта албайт. Азырынча жол кыймылын караган инспекторлор гана көзөмөлдөйт. Климаттын өзгөрүүсү дүйнө жүзү боюнча окмуштууларды кабатыр кылууда. Күтүлбөгөн жаан-чачын жана жайкы температуранын кескин көтөрүлүшү элди кыйнап коюуда. Бирок Япония жасалма акыл менен жабдылган жаңы технологияны колдонуп, цунами сыяктуу табигый кырсыктарга даярдык көрүүгө жардам берүүнү көздөп жатат. Жаан-чачынды байкоого алуу оңой эмес. Жана ал үчүн метеорологиялык радиолокация системасы керек. Ал радарлар оңой менен жасалбагандыктан чектелүү санда гана чыгарылат. Weather-News уюмунда жасалма акыл технологиясы спутниктен тартылган сүрөттөрдө катуу жаан-чачын келе жатканын алдын ала айтууга үйрөтүлүүдө. Бул дүйнөдөгү эң ири метеорологиялык станциялардын бири. Анда аба ырайын көзөмөлдөгөн 3000 сенсор жана 2 спутник бар. Аба ырайы тууралуу чогулган маалымат Чиба шаарындагы кеңседен башка жерлерге жөнөтүлөт. Бул кеңсе табигый кырсыктар тууралуу өтө керектүү маалыматтарды чогултат. 2011-жылы Жапонияда орун алган цунами 18.000 кишинин өмүрүн алды. Бирок Жапониянын жээгин көзөмөлдөгөн кемедеги радар Фукусиманын жээгине келе жаткан цунамини алдын ала аныктаган. Радардык системалар цунами келе жатканын алдын ала айта алаары мурда аныкталган эмес. Бул радарлар 20 километр аралыкта туруп, деңиз деңгээли 3 метрден 10 метрге чейин көтөрүлүп жатканын байкай алат. Цунами келе жатканын алдын ала билсек, эмне кылуу керектигин ойлонууга 10-15 мүнөтүбүз бар болот. Бул адамдарды эскертип үйүнөн чыгып кетүүсүнө кетчү өтө керектүү убакыт. Соңку 4 жылда аба ырайы мурда болуп көрбөгөндөй ысык болду. Климат өзгөрүп, дүйнө боюнча абанын температурасы көтөрүлүүдө. Абанын өтө ысык болушу Токиодо өтчү Олимп оюндары алдында Жапон өкмөтүн кабатыр кылууда. Окумуштуулар күндүн катуу ысышынан каза болгондордун санын азайтууну көздөп, бул маселени талкуулашууда. Weather-News уюму көчөдө жүргөндөр көлөкөлүү жана температурасы төмөн болгон эң ыңгайлуу жерди аныктоого жардам берген жаңы системаны чыгарууну көздөөдө. Жада калса, эртеңки күндүн аба ырайы кандай болоорун айтууга абдан көп маалымат керектелет. Бирок коммерциялык негизде иштеген Weather-News сыяктуу уюмдар табылган маалымат, жаңы сервистер бизнестерди баштоодо пайдасы тиет деген пикирде. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.